Азыркы учурда мени тынчтандырган нерсе бул Кара Кол шаарынын поликлиникасы болуп жатат. Мындан 2 жума мурун праваны алмаштырыш керек болчу. 10 жыл болуп кетти да. Срок өтүп. Анан 080 формадагы медсправканы толтуруш үчүн ошо поликлиникага барып калдым. Регистрацияга кайрылсам, бүгүнкүгө талон жок, андан тышкары светибиз да жок. Эртең келгиле дейт. Анан мен айтып атпаймынбы? Ооруган жараныбыз келсе, ооруган үчүн кайрылат да больницага. Анан силер эртең келгиле, бүрүс күнү келгиле деп кантип кетиресиңер деп. Анан талоным жок эле кирмей болдум. Биринчи киргеним бул глазной врач болду. Окулист. Кирсем, годен в очках деп жазып берди. Анда айттым, анда мага очкиге талон жазып бергиле, рецепт. Десем, мен бүгүн силерди көргөнгө убактым жок деп. Анда көрүнөм десеңер, частныйга келгиле деди. Ошо поликлиникада иштеген врачтардын көбү частныйдагы ачып алышкан. Анан мен айттым, эмнеге мен биякта кечки очередь күтүп, анан кирсем, сиз мени частныйга жиберип атасыңар. Десем, мен азыр сизди көргөнгө убактым жок деп грубой форме мени көрбөй койду. Ошо бойдон кетип калдым. Кийинки врачыбыз хирург, бир эже бар экен. Пенсияда окшойт. Аякта да очередь абдан көп болуп калган. Анан бир кишини калп айтпайм, бир жарым сааттан көрүп окшойт. Ошол жакта турганым бир 45 мүнөт болгондон кийин анан эжеге кирип, эже бир кишини канча убакыт көрөсүңөр, эмнеге мынча кеч десем, ал деле улгайып калган эже экен. Кандай көрсөм ошондой көрөм. Сен мага акыл үйрөтпө деп мага грубить этип койду. Ошол поликлиникадагы көп врачтарды байкасаңар, жарандарга грубый отношение кылышат. Адамдар өзлөрү ооруп келсе, аларга жумшак мамиле кылыш керек да. Деги эле поликлиника эмес, бүт жерде жумшак мамиле кылыш керек да. Бири-бирибизге ушундай грубить этсек, жакшы көрүнүш болбой калат го дейм. Ушинтип поликлиниканы тегеренип, кийинки көрүнө турганым дерматолог болчу. Ал эжеге кирсек, ал эженин мындай отношениясын мен такай эле көрчүмүн. Же такай эле настроениясы жок отурабы? Ал эже дагы булкулдап кетирди. Анан бул вопрос боюнча директордун орун барысарына кайрылдым. Эжеге айттым, эмнеге ушундай отношение кылышат? Бул биринчи жолу эмес. Талонный системага өткөн, талон алайын десең, талон алып, убактысы менен. Медайымды күтсөң, медайым кечигип келген болот, ал талонуңдун убактысы өтүп кеткен. Анан очередтеги адамдар, жарандар же талон менен кире албай, же мындай живой очередь менен кире албай кыйналышат да. Если талонный система болсо, анда медперсонал убагында келиш керек. Ошондой көйгөй болду. Анан ал эжеге кирсем, директордун экинчи замы кирсем, бизде ушундай болуп калып атат деп, эмне кылышайын, кандай жардам көрсөтөйүн дейт. Анан мендей болуп кайрылгандар аз болсо керек. Күтүп 1-2 саат убактысын кетирип, көрүнүп, көрүнбөсө кетип калган жарандар көп да. Ошол себептен ушу поликлиниканы көзөмөлгө алса жакшы болот эле. Бул боюнча Кара Кол шаарынын мэрине кайрылам. Бир сыйра көзөмөлгө алып, жарандар кандай болуп очередьте турушат, канча убакыт очередьте турушат, эмнеге андай кечки очередьте турушат, ошону көрүп тактап берсе жакшы болот эле. Ош шаарынын мэрин көрүп абдан
Кубанам. Ал адам өзү да элпекке адам турбайбы? Садиктер, школа эмес садиктерден бери кирип, диш аяктан бери карап бүт тартипке салып койду. Бизде да ушундай көрүнүш болсо жакшы болмок. Эми биздин ишенгенибиз ал нерселер ишке ашат го деп ойлойм. Анан буюрса, ошол поликлиника боюнча, ошол поликлиниканын ичинен чакан видео тартайын деп жүрөм.